жөлөк пул алып отура бергенге караганда өзүңүн жеке бизнесиң болгон жакшы экен. Алай районунун тургуну Айсулуу Султанова айылдарды кыдырып, аялдардын кийим-кечесин, косметикалык каражаттарды сатат. Бул жумушун социалдык келишим долбооруна катышып, 100 000 сом алып баштаган. Кардарлары негизинен мекеме ишканада иштеген кыз келиндер. 100 миңди алып косметика менен жолуктан баштадым. Үйдө отуруп эле велосипедим бар болчу, ошол менен эле айдап ишканаларга товар сатып баштадым. Анан клиенттерим көбөйө баштады. 100 миңди туура пайдаланып, айландырып эле унаалуу болуп калдым. Ага чейин ушу велосипед менен жүрүп эле. Чекеде 1-2 айылга чыгып атам. Оштон сырткары ноокат, өзгөн, баткендерге чейин товар сатып атам. Косметика, анан ошо кийим-кечелер. Каарманыбыздын айтымында жөлөк пул алып отургандан көрө өз бизнесиңди баштаган жакшы экенин айтат. Быйыл мамлекет тарабынан дагы 3 жылга пайызсыз 200 000 сом алган. Алдыда бизнесин кеңейтүүнү пландап жатат. Чындыгында 3 бала менен жетпечү, эми кошумча 1-2 нерсе таап мындай кылсак деле жетпечү. Азыр Кудайга шүгүр. Товар оборотунда деле жакшы акча бар. Азыр 1,5 жыл мурунку менен азыркыны салыштырганда аябай эле чоң өзгөрүү. Кийин 200 миңди алганда дагы кыйла товар оборотуна жакшы болду. Анан буюрса дагы башка бизнес идеялар келе баштады ужечи. Акча көп, андай болгондо башка тармакта дагы ошо бизнес идеяларды эме план түзүп, арестинде окуларымда окуп, ошолорду ишке ашырайын деп атам. 2024-жылы Алай району боюнча жалпы 585 адам социалдык контракттын негизинде 100 000 сомдон алып, жаккан ишкерлигин баштаган. Азыркы мезгилде дээрлик бардыгы баштаган жумуштарын ийгиликтүү улантууда. Жакшы иштеткендерге мамлекет тараптан да мындан ары жакшы колдоолор болот деп, ошонун негизинде быйылкы жылы 2022-23 жылы алган социалдык контракттын негизинде быйылкы жылы пайызсыз 200 000ден 4 үй бүлө алды. 4 үй бүлөнүн ичинен эки жаран мал арычылык, бирөөсү соода сатык, бирөөсү тоок фермасын өнүктүрүүдө. Белгилей кетсек, социалдык контракт долбооруна быйылкы жылы республика боюнча 23 000 адам катышты. Алар аймактагы социалдык кызматкерлердин көзөмөлүндө. Нурасан Бакытбеков, Уран Надишев, Бектур Калбек уулу, ЛТР, Ош облусу.